Балдар, саламатсыздарбы? Біз бүгін жерді берді талдап баштайбыз 16-чы мисалдан 30-чы мисалға чейин. Так, балдар, эми 16-чы мисалда эмне берилген? 16-чы мисалда бизде ушундай маселе берилген. Азыр 16-чы мисал А, Б, С. Эмнени салыштырабыз? А плюс Б плюс С бөлүнгөн 3 жана С минус Аны салыштырабыз. Ушундай мисал берилгенде балдар биз сөз эмнени билишибиз керек? Биз А, Б, С белгисиз тамгалар ордуна кандайдыр бир санды коебуз. Мисалы 1, 2, 3 болсун. Бул биринчи вариант. Кошобуз 1 плюс 2, 3, 3 плюс 3. 6, 6 бөлүнгөн 3, 2 болот. Анан С менде 3 болсо, 3 минус 1 тоже 2. Ошондо 2, 2, 2 болсо, анда туура жообу В болот. Бирок 1, 2, 3-төн сырткары да кандай вариант бар? Сөзсүз бизде мисалы 1, 2, 100 болуу мүмкүн. Түшүндү? 100. Ошондуктан бизде бу жакта 103 болот, бөлүнгөн канча? 3, ал 31. А бу жакта 100 минус 1 бизде сөзсүз 99 болот. Бул жакта жообу Б. Эки ар кандай жооп алсак, анда туура жообу бизде сөзсүз Г болот. Түшүнүктүбү? Эмгиси 17-чи мисалга карайбыз. 17-чи мисалда бизде кандай мисал берилген? Бизде 2x плюс y, анан жөнөкөй минус 2x плюс y-ти салыштырабыз. Ушундай мисалда балдар бизде карайбыз. Эч кандай башка бир шарт берилген жок, эч кандай барабарсыздык жок, что x плюс y мисалы 0дон чоң деген сандар тоже жок. Ошондуктан бизде мисалы x плюс y 0 болуп кетсе, 0 болсо жообу v болот. Бул жагы 1 болуп кетсе, 2 көбөйтүлгөн 1, 2 болот, бул жагы минус 2 болот. Анда жообу А болмок. Дагы бир жолу 2 ар кандай жооп алсак, туура жообу бул жакта да Г болот. Эмкиси 18-чи мисал көрөбүз. Буну өчүрсөм болот. Так, 18-чи мисалда бизде эмне берилген? 18-чи мисалда бизде мурункудай эле алгебралык туюнтма. Мисалы m 0дон азыраак, n 0дон чоң. Эми m минус n экинчи даражада, жана m экинчи даражада, минус n экинчи даражада. Ушуну салыштырыбыз керек. Кантип салыштырабыз? Бул жакта ушул туюнтманын кашалар началы. Кандай формула? m квадрат минус 2mn плюс n квадрат. Эми бул жакта карайбыз. m квадрат минус n квадрат. Эми бул жакта m бизде 0дон кичирээк. Ошондуктан mдин там эмеси знагы бизде минус болот, n 0дон чоң болот, плюс болот. Минус бизге эмне берет балдар? Сөзсүз плюс берет, турабы? Эми карайбыз. m квадрат плюс 2mn и плюс n квадрат. Дагы бир жолу эмнеге плюс болуп кетти бул жагы? Себеби mде минус бар. Ана минусты көбөйтсөк плюс болот. Бул жакты карайбыз. m квадрат а n бул жакта 0дон чоң болгондо плюс деп знак кала берет. Эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт. Эми бул жакта m квадрат минус n квадратты карайбыз. Эми балдар логиканы карайбыз. Бизде m квадратка биз баланча бирдемени кошобуз, а бул жакта m квадраттан баланча бирдемени кемитебиз. Сөзсүз ошондуктан туура жообу бизде а болот. Түшүнүктүбү? Эмкисин карайбыз. Ну бул жакта видите, эмнеге ушундай? Анын себеби бул жакта m жана n ал жакта уже так берилген, что m менде минус, а n плюс. Ошондуктан бул жакта эч кандай плюс менен минустун өзгөрүшү болбойт. Ошондон туура жообу бул жакта а болот. Эмкисин көрөлү. 19-чу мисал. Муну өчүрсөм болот, Так, муну өчүрсөм болот. 19-чу мисалда эмне берилген? 19-чу мисалда бизде конус берилген. Конустун негизи бизде айлана. Анан карайбыз. АБ барабар БЦ. Бул чекит А, чокусу С, ортосу Б болуп атат. Ошондуктан АБнын узундугу БЦнын узундугуна барабар. Ушул ортодо турган чекит аркылуу дагы бир айлананы сызабыз. Түшүнүктүбү? Так. Эми ушул штрихтелген аянтын табышыбыз керек. Бизге эмне белгилүү? Бул жакта R барабар 10 белгилүү. Эми ушул аянтты S менен 75 менен салыштырабыз. Эми көбүнүп турабыз. S кайсы жакта турат? Сол жактабы же оң жакта? Сөзсүз S сол жакта турат. А колонкасында. Эми балдар карайбыз. Бул жакта бизде R 10 болсо,
B ортосы болсо, анда ушул да айлана болот го. Ушул айлананын радиусу бизде 5. Ушунун жарымы. Эмнеге? Себебинде бизде мындай эреже бар. Мисалы, бул негизи 3 бурчтук турабы? 3 бурчтук болсо, негизи 16 болсо мисалы, анан орто сызыкты сызсам, ушул орто сызык негизин жарым болот. Мисалы, бул жакта 8 болот. 16-нын жарымы 8. Ошондо бул жак 5 болот радиус. Радиус 5 болсо, анда айлананын аянты кандай болот? Бизде пи r квадрат. R 5 болгондуктан 5 квадрат 25 пи. Эми эмне кылабыз? 75 эмнени билдирет? 75 ал 25 көбөйтүлгөн 3. Буну кыскартсак, пи же 3 кайсыңыз чоң? Сөзсүз пи чоң. Туура жообу А. Так, 19 мисал дагы бир жолу балдар. Негизи 10 болгондуктан үстү жагы 5 болсун. Негизи 16 болгондуктан үстү жагы 8 болсун. Эми пи менен 3'тү салыштырсак, сөзсүз бизде пи чоң. Эмгисин карайбыз. 20-чы мисалды көрөлү. Так, ушул түшүнүктүү, ушунун баарын жазабыз. Эмгиси 20-чы мисалды көрөбүз. 20-чы мисалда бизде 3 кг алманын баасы 1 кг мандарин баасына менен барабар. 2 кг мандарин баасы 1 кг апельсиндин баасы менен барабар. Шартты жазабыз. 3 кг алма бизде 1 кг мандаринди. Түшүнүктүүбү? 2 кг эмне мандарин бизде 1 кг апельсиндей. Бул апельсин болсун, бул алма болсун. Эмнени салыштырам? А колонкасында 5 кг алма, анан бул жакта 3 кг апельсин. Бул жакта салыштырма балдар бизде эме? То есть 5 алманын баасы, анан 3 кг апельсиндин баасы болот атат. Кантип салыштырабыз? Биз бул жакта баарын алмага келтиришибиз керек же баары апельсинге келтиришибиз керек? Бизде баары алмага келтирели. Мисалы 3 апельсин, 1 апельсин 2 мандарин болсо, анда 3 апельсин 6 мандарин. Түшүнүктүүбү? 6 мандарин. Себеби бул карайбыз. 1 менен катышы 1 менен 2ми? 1 ордуна 3 турса, мунда мен 3кө көбөйтөм. 2 көбөйтүү 3 сөзсүз бул жакта 6 болот. Эми карайбыз. 6 мандарин, то есть 3 апельсин менде 6 кг мандаринди. Эми карайбыз. 6 кг 1 мандарин менде 3 алмадай. Эми 6 мандарин, анда 3 менен 6 көбөйтсөм 18 алмадай. Ошондуктан бул жактан сөзсүз белгилүү, что 18 алма 5 алмага караганда чоң болот. Туура жообу Б. Түшүнүктүүбү? Эмгиси ушул ыкманын бирөөсү. Бул жакта бул мисалда чыгаруу ыкмалар абдан көп негизи. 21-ди көрөлү. 21-де бизде силер көргөндөй 2 квадрат берилген. Анан ушундай сызык. Эми ушул белгиленген квадраттын аянтын табышыбыз керек. Эмне белгилүү? АБ барабар 5, бул негизи 5 болот атат. БЦ 3. Эмне кылабыз? Штрихтелген бөлүктүн аянтын табышыбыз керек. Эми сөзсүз эмне көндүрүп балдар? Сөзсүз орто учурунда эмне көндүрүш керек? Бизде мен издеп аткан аянт кайсы жакта? Ал сол жактабы же оң жакта? Бул жакта көрүнгөндө S А колонкасында турат, сол жакта 14 оң жакта турат. Эми карайбыз. Бул жак 5 болсо, бул квадрат болгондуктан бул жагы да 5 болот. Бул 3 болсо, бул бийиктиги да 3 болот. Жалпы ушунун квадраты бизде 25. Жалпы ушул квадраттын аянты 9. Эми жалпы 2 квадраттын аянттарынын суммасы 25 плюс 9 34 болот. Бирок эмне кылабыз? Мага ушул штрихтелген нерсе керек, турабы? Эмне кылам? Мен бул жакта сиз көргөндөй, силер көргөндөй 3 бурчтукту көрөт атам, турабы? 3 бурчтук. Ушул 3 бурчтуктун аянты эмне бар? Аянты бизде 5ке 3 кошсом 8, а бийиктиги 5. Ушул 3 бурчтуктун аянтын табсак кандай болот? 8 көбөйтүнөбүз 5, 40 болот абы? 40 бөлөбүз 2ге. Эмнеге бөлөбүз? Себеби бул жакта тик бурчтук турса, ушул 3 бурчтук, ушул тик бурчтуктун жарым болот. 5 көбөйтүнгө 8, 40 бөлүнгөн 2 20 болот. Ошондуктан аянты бул жакта 20. 34 менен 20-ны кемитсем сөзсүз 14 болот. Түшүнүктүүбү? 14 болгондуктан туура жообу бизде В болот. Түшүнүктүүбү? Дагы бир жолу. Бул квадраттын аянты 25, бул квадраттын аянты 9, суммасы 34. Бул 3 бурчтуктун аянты бизде 5 көбөйтүлгөн 8.
8 kaçtan aldık? 5'ke 3 koştuk. 40 болады, 42'ye bölсем 20 болады. Эми 34-төн 20-ны кемітсем, жообу 14. 22-ні көрөлү. 22-нчи мисалда bizde ne berген? 22-нчи мисалда ушундай сызык бар. M, N. N'дин координаты -5, N'дин координаты 6. X ушул кесиндисинин ортосу. Ушул кесиндисинин ортосу. Кантип табабыз балдар? -5 менен 6-нын аралыгы канча? Аралыгы себеби бул жакта мисалы 0 турса, бир баанчы жакта 0 турат, -5ке 6-ны кошсом тура эмес. Эмне кылам? Мен 6-дан -5-ти кемитем. Минус плюс берет, то есть аралыгынын узундугу 11. Бул жалпы бизде 11. X ортодо турса, ушул 11-ди мен 2-ге бөлөм. 2-ге бөлсөм канча болот? 5,5 болот. Эме карайбыз. X'ти кантип табам? Ушул 6-дан мен 5,5-ны кемитсем, X 0,5 болот. Турасы X 0,5. Эмне менен салыштырып атам? X'ти 1 менен салыштырып атам. Ошондуктан бизде бир чоң, турасы B. Түшүнүктүбү? Так, дагы бир жолу. Аралыгы 11. X ортодон баарын кессе, ошондуктан 11-ди 2-ге бөлөм. 5,5 болот. Эми 6-дан 5,5 кемитсем 0,5 болот. Түшүнүктүбү? 23-тө көрөлү. Же мисалы -5-ке 5,5 кошсом тоже 0,5 болот. Эми мисалы кандай мисал көрөбүз? 23-чү мисал. Бизде Y ок бар, X ок бар. Ушундай сызык. Бул чекит A3, бул чекит бизде -3B. Кантип салыштырам? Эме карайбыз балдар. Бизде тамырдын алдында A квадрат плюс B квадрат, бул жакта тамырдын алдында 2B. Кантип салыштырышыбыз керек? Эме карайбыз балдар. Бул жакта бизде A ал X болгондуктан кайсы жакта турат? Так ортосунда турат. Ошондуктан A менде 0. То есть A эмнеген балдар? A сол жаккабы же оң жакта? Жок. A бизде ортодо турат. Ошондон 0 болот. B үстү кетет абы же аста кетет абы? Жок, B тоже ортосунда турат. Ошондуктан B бизде 0. Эми A 0 болсо, B 0 болсо, бул жагы да 0 болот. B колонкасында B 0 болот. Ошондуктан бул жактагы тура жообу V болот. Баары бар. 24-тү көрөлү. Дагы бир жолу. Бизде A 0, B бул жакта 0, ортосу баары 0,0 болгондуктан ортосу V. Тура жообу V. Эмкисин көрөлү. 24-чү мисал. 24-чү мисалда бизде f минус x барабар x квадрат минус x плюс 1. Эмнени салыштырам? F минус 1 жана 1 менен салыштырам. Эми балдар көңүл бурабыз кандай? Бизде x бул жактагы x, ал 1. Түшүнүктүбү? Минус 1 эмес. Давайте ошол мисалы көрөлү. Мисалы f x барабар 2x болсун. Анда f3 кандай болот? 2-ни 3-кө көбөйтөм, турабы? Себеби x-тин ордуна 3 турат, анда бул жакта 3 жазам. Ортодо көбөйтүү турат. Көбөйтүүнү турат, турабы? Бирок бизде карайбыз, кашанын ичинде минус бар. Бул жакта да минус бар. Ошондуктан x бул жак минус 1 эмес, x-тин ордуна жөнөй эле 1 эле де жазам. Түшүндү? 1 де жазам. Ошондо кандай болот бизден? 1 квадрат минус 1 плюс 1. Анда 0 тура жообу бул жакта 1 болот. Ошондон v. Же мисалы мен бул жакта f от x деп жазылса, x квадрат минус x плюс 1. Анда мен эмне кылмакмын? Анан f минус 1 тапсам, анда мен x ордуна минус 1 жазмакмын. Эмнеге? Себеби кашанын ичинде бизде минус жок. Бул жакта минус бар. Ошондон мен минус, бул жакта да минус бар. Ошондон минуска тийбейм. x ордуна 1 жаза берем. Бул жакта болсо x ордуна бул жакта кашанын ичинде минус жок. Ошондуктан x ордуна минус 1 жазам. Ана силерге мисал, логикага мисал. Мисалы бизде f минус x берилсе, анан f 1 берилсе. Караңыз, бул жакта x эмне жазам? X мен барабар минус 1 дейм, турабы? Бул жакта x барабар 1 дейм. А бул жакта x эмне барабар дейм? Ойлоп көргүлө, пауза коюп. Так, тура жообу бизде кандай? Бизде
1 болуш керек, турабы? То есть ушул кашадан мен 1 алышым керек. Анда x эмнеге барабар болуш керек? Сөзсүз минус 1-ге. Түшүнтүбү? Себеби минус 1 болсо, анда так 1 болот. Ошондуктан, мисалы менде x квадрат минус x болсо, анда кандай жазам? Минус 1 квадрат минус 1. Эмнеге минус 1? Себеби бул жакта минус бар. Анан бул жакта да минус бар болуш керек. Анда минус көбөйтсөм, анда жөнөкөй 1 болот. Түшүнүктүүбү? Эмкиси 24 түшүнүктүү. 25-ти көрөлү. 25-чи мисал. Бизде 3 бурчтук берилген. Тең жактуу турабы? Бул жагы бизде 45 градус. Бул жагы 90 градус. Анда бул жакта да балдар 45 градус болот. Түшүнүктүүбү? Кандай эрежебиз бар? 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы бизде 180 болуш керек. Туура, эми карайбыз. ЕБ бизде 3-кө барабар. Анан ЕА канча болот? Анда да 3-кө болот. Эмнени салыштырабыз? Үстүндө ушуна чоң квадрат тартылган. Ушул квадраттын аянты А калокусунда 9 тамырдын алдында 2 менен салыштырабыз. Кантип салыштыруу керек? Карайбыз. 3 болсо, бул жагыбыз 3 тамдын алдында 2. Ушунда эреже бар. Эске алабыз балдар. Мисалы бизде 45 градус болсо, бул жак 5 болсо, бул жак 5 болот. Себеби бул жакта 5 турат. Анда тамырдын алдында 2-ни кошом. Бул жакта да 3 турат. 3 жазам. Анан тамырдын алдында 2-ни кошом. 3 тамдын алдында 2. Бул жакта да 3 тамдын алдында 2. Ушуну көбөйтсөм кандай болот? 9. Түшүндүңбү? Мисал карайбыз. Бизде квадраттын жагы 3 квадрат тамырдын алдында 2 турабы? Анда квадрат айында кандай болот? Бизде А квадрат. Ошондуктан 3 тамдын алдында 2 жалпысы кашанын ичинде квадрат. 3 квадрат 9 болсун. Тамыр 2 квадрат 2 болсун. Эми карайбыз, бул жакта 9 көбөйтүлгөн 2. А бул жакта кандай? 9 тамырдын алдында 2. Сөзсүз 2 тамырдын 2 караганда чоң болот. Ошондон туура жообу А. Түшүнүктүүбү? 26-чы мисал көрөлү. Так, дагы бир жолу балдар. Бул 25-чи мисал. 3 болгондон бул жак 3 тамдын алдында 2. Бул жакта да 3 тамдын алдында 2. Ушул жалпы аянты 9 3 тамдын алдында 2 квадратта болот. 3-түн квадраты 9. Тамырдын алдында 2-нин квадраты 2 болот. Эми эмне? 2 менен тамырдын алдында 2 сөзсүз жөнөкөй 2 чоң болот. Жаңы эрежени жазып коелу балдар. Кандай бизде да бир жолу. Биринчи, бул жак 45 болсо, 90 болсо, x болсо, бул жак x тамдын алдында 2. Түшүнтүбү? Эмкиси, мисалы тамыр 5 жана жөнөкөй 5. Эмнеси чоң болот? Сөзсүз жөнөкөй 5 чоң болот. Так, ушул квадратты баарын жазып чыгабыз. Дептердин ичине эске алып унутпайбыз. Эмки мисал көрөбүз. 26-чы мисал балдар. Себетте 3 кызыл, 5 сары, 1 кара шар салынган. Кокустан тандалып алынган 2 шардын сары жана кара болушунун ыктымалдуулугу. Карайбыз. Бул P1. Эмне кылам? Мен кара жана сары шарды алышым керек. P2 эмне бизде? P2 анаган, то есть кандай шарды алам? 2 шар алам. 2 шар алам. Түшүнүктүбү? P2 балдар, мен 1 шар алам. Анан мен ушул мен 1 алган шардын өнү кандай болуш керек? Өнү бул жакта кызыл. Так, бул жагы кызыл болсун, бул жагы кара болсун, Кызыл, бул жак бизде сары жана кара болот. Кара болуш керек жана сары болуш керек. Бул жерде жазып коюнчу, сары. Бул жакта да сары. Кызыл, же кара болуш керек. Эми карайбыз балдар. P1-де да бир жолу. Менде себетте шарлары бар. Шарлардын өндөрү ар кандай. Бирок мага эмне белгилүү? Ичинде бизде 3 кызыл шар бар, 5 сары шар бар, анан 1 кара шар бар. Эми P1 ал менен кара жана сары 2 шарды алыш керек. Түшүнүктүбү? А P2 мен 1 шарды алам, тандап алам. Ошол шар кызыл же кара болуш керек. Эми карайбыз балдар. Ал эмнени билдирет? Дагы бир жолу. Мисал менде маркер бар, Мисал менде маркер бар. Кызыл маркер бар жана көк маркер бар. Эмне кылышым керек? Мен ушул себептен 2 шарды чыгарам.
Ана мага сөзсүз кандай шарт болот? Менде биринчиси мисалы көк болуш керек, экинчиси кызыл болуш керек. Сөзсүз ушундай. Мага кара кызыл болсо же көк кара болсо ушундай туура келбейт. Мага эмне туура келет? Сөзсүз мен эки шарды чыгарып алганда мага биринчиси көк болуш керек, башкасы кызыл болуш керек. Ушул логикалык операция жана биринчиси көк болуш керек, жана экинчиси кызыл болуш керек. Ушул логикалык операция жана. Ж деген операция эмне билдирет? Орусчасы или. Ж эмне билдирет? Мисалы мен себеттен бир шарды чыгарам, же мисалы бир маркерди чыгарам, мага айырмасы жок. Менде бир маркер болсо, мага бирөөсү же көк болуш керек, же кызыл болуш керек. Айырмасы жок. Түшүндүңбү? Же көк, же кызыл. Экөөнүн бирөөсү, түшүндүңбү? Бул жакта эмне болот бизде? Бул жакта бизде кара, жаны сары шар. Бул жакта да бир жолу жана эмне билдирет? Жана менде биринчиси көк болуш керек, жана экинчиси кызыл болуш керек. Ж эмне билдирет? Мага мен бир шарды алам, анан мага айырмасы жок. Же көк болсун, же кызыл болсун, айырмасы жок. Ушул экөөсү мага туура келет. Түшүнүктүүбү? Эми бул жакта карайбыз. Бул шарт. Менде жана эки шарт чыгарам. Биринчиси кара болуш керек, жана экинчиси сары болуш керек. Кара болгону ыктымалдуу кандай болот? Кара болгон ыктымалдуу бизде карайбыз. Жалпы менде канча шар бар? 3, 5, 8, 1, 9. 9 шар бар. Карасы канча? Карасы 1. Ыктымалдуулугу 9дан 1. Сарынын ыктымалдуулугу кандай? Сарынын негизи 9, сары 5. 9дан 5. Эми операция жана болгондуктан биз ушул эки ыктымалдуулукту эмне кылабыз? Сөзсүз көбөйтөбүз. Көбөйтсөк ошондо кандай болот? 5, 81. Дагы бир жолу. Каранын ыктымалдуулугу 9дан 1, сарыныкынын 9дан 5. 9 эмне билдирет? Туура, 9 бизде жалпы канча шар бар. Жана болгондуктан биз эмне кылабыз? Ошонун экөөсүн көбөйтөбүз. Анан 81ден 5 болот. Негизи ыктымалдуулук абдан кичинекей. Ал түшүнүктүү, эмне кичинекей балдар? Себеби бизде ыктымалдуу абдан аз болот. Что мен биринчи жолу кара, анан экинчи сары болгон, абдан кыйын чыгаруу. Ошондуктан бизде бул жакта ыктымалдуулук аз. Эңкисин көрөлү. Бул жакта кызыл же кара шар берилди, туурабы? То есть анда кандай болот? Кызылдын ыктымалдуулугу кандай болот? 9дан 3, менде 3 кызыл шар, караныкы мен билгендей 9дан 1. Бизде Ж болсо, анда ушун экөөнү кошобуз. Ж болгон кошот, жана болгон көбөйтөт. Кошкондо 9дан 4 болот. Түшүндүңбү? 9дан 4. Ошол себептен туура жообу кандай бизде? Ошол себептен биздин туура жообубуз P2 чоң. Эми көңүл бурабыз. P1 качып турат? P1 A колонкада турат, P2 B колонкада турат. P2 чоң болгондуктан туура жообу B. Түшүнүктүүбү? Эңкиси 27-чи мисалды көрөбүз. 27-чи мисалда эмне берилген? Буну өчсөм болот, 27-чи мисалда 27-чи мисалда бизде x, y ого турат, Декарт координатасы, асы жакка караган парабола, анан f от x барабар ax квадрат плюс bx плюс c. A көбөйтүлгөн c, анан a көбөйтүлгөн f 0дон. Бул жакта балдар логикасы кандай? Бизде x ордуна 0 турат, туурабы? Анда эмне кылабыз? Ушул 0ду жазышыбыз керек. Бул кандай болот бизде? A көбөйтүлгөн 0 квадрат, себеби бизде x 0. Кошобуз b көбөйтүлгөн 0, кошобуз c. Бул бар 0 болгондуктан бунун баары өчүлүп кетет. Анда f0 ал сөзсүз бизде c эле болот. Ошондон эки жагы окшош. AC туура жообу v. Ушул бир ыкмасы. Башкача ойлонгондо дагы кандай эреже бар парабола боюнча? Парабола боюнча балдар карайбыз. Менде бутактар алчак карап атканда караган себебинен менде a минус болот. Карайбыз дагы жазабыз балдар. Парабола жалпы функциянын эмеси ушундай ax квадрат плюс bx плюс c болот. Эми параболанын бутагы үстүнө караса a плюс, аста караса a минус болот. Түшүндүңбү? Ушул эрежени эске алабыз. 28-ди көрөбүз. 28-де
Бұл жақ түшінді болды, дағы қандай болды. X-ның орнына 0 жаздым, бұл 0,0 деп қысқалып кетті. Анда F 0-дан ал C болады. AC, екі жағы оқшош, ошондуктан турасы V. Эменде кылабыз 28 көрөлү. 28 бизде 10x көтүлгөн 10 минус 5 бөлүнгөн, бул 28-чи мисал, бөлүнгөн 10 y даражада. Барабар 10 минус 12. Бул жактан мында бир тендеме түзөлү. 10 көтүсө эмне кылабыз балдар? Сөзсүз кошуубуз керек. Плюс минус 5. Бул бөлүү турабы? Бөлүү белгиси. Ошондон минус кылабыз. Минус y барабар 10 минус 12. 10 окшош болгондуктан эмне кылабыз? x минус y минус 5 барабар минус 12 болуш керек. Турабы? Эми карайбыз. Анда кандай болуш керек? Мен кандай сандан балдар? Эмнени кемитишим керек минус 12 болуш үчүн? Бул жактан да минус 7 болуш керек, турабы? Карайбыз. X минус y бизде минус 7 болуш керек. Эмнеге? Себеби минус 7 менен минус 5ти кемитсем, анда минус 12 болот, турабы? Минус 7 минус 5 бизде минус 12 турабы? Эми карайбыз. Кандай логика? Мен x'тен y'ти кемиттим, анан тура жол минус 7 болду. Минус 7 болду, турабы балдар? Эми карайбыз, бизде качан минус болот? Биз кемитсек, качан минус болот? Сөзсүз бизде x кичи сан болсо, y чоң сан болсо, анда турасы минус болуп чыгат. Кандай эрежебиз бар, эске алабыз? Мен чоң сандан кичирээк санды кемитсем плюс болот, кичирээк сандан чоң санды кемитсем минус болот, эки окшош санды кемитсем сөзсүз 0 болот. Түшүнүктүү? Бул жакта менде жоопто минус чыкты, ошондуктан x y-ге караганда кичинекей сан болот. Ошондуктан тура жол бизде x A колонкада, y B колонкада. Ошондо бизде y x-ге караганда чоң болот. Тура жол B. Түшүнүктүү? 29-ды карайбыз. 29 мисал. К сандын 70% 100-гө барабар. 70% 100-гө барабар. К санынын. Карайбыз. К санынын 70% 100-гө барабар. 100-гө барабар. Бул жакта пропорция түзөбүз. Бизде 70% балдар ушул 100. А К менде 100%. То есть К сандан карайм, турабы? К канча бар? К ал 100 көтүлгөн 100 бөлүнгөн 7. Турасы анда кандай болот? Турасы бизде 140 баланча болот. Ошон 170 же 140 кайсынысы чоң? Сөзсүз Асы чоң болот. Эми акыркы 30-чу мисал. Ушул түшүнүктүү балдар? Эми 30-чу мисал. Бизде 12 13-чү даражада, 13 12-чи даражада. Кантип салыштырабыз? Бул жакта балдар карайбыз. Менде 12 канча жолу? 13 жолу, 13 12 жолу. Эмне кылам? Көбөйтөм. 12 12 12 13 жолу көбөйтөм. 13-тү канча жолу көбөйтөм? 13-тү мен 12 жолу көбөйтөм. Эми карайбыз. 13 жолу 12 жолу. Бул жакта логика кандай? Бул жакта логикабыз кандай? Мисалы мен 10-ду 3 жолу көбөйтсөм, же 10-ду 4 жолу көбөйтсөм, бул жакта кандай сан болот? Бул жакта мин баланча болот, турабы? Мин болот. Бул жакта так мин болот, бул жакта 10 мин болот. Анда эмне билдирет? Бул жакта бизде 0 дагы бар. Түшүнүктүүбү? Бул санда канча 0 болот? Бул жакта канча 0 болот? Караңыз, бул жакта 3 0 болду. Бул жакта да примерно 0 болот. Түшүнүктүү? Бул жакта канча? Болжол менен бул жакта да 12 0 болот. Эми караңыз балдар, сөзсүз 12 менен 13 алар окшош сандай. Алар бири-бирине жакын. Ошондуктан бизде 13-чү даража чоң. Ошондуктан турасы бизде А болот. Себеби 13-чү даража 12-чи даражага караганда чоң болот. Турасы А. Эми балдар 30 мисалды биз талдадык. Эмки видеодо биз экинчи бөлүктү эмки 30 мисалды талдайбыз. Биз талдаган учурда баарын жазып, ар кандай эрежелер баарын жазып, эске алабыз.
Сабаққа чоң рахмат.